ыйлабагын шейит болдум. Тайманбай мекенимди мен коргодум. Чегара коргоо улуу милдет экен. Төшөктө жатчу коркок мен болбодум. Баткен областындагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинде 14-17 сентябрда тажик тараптын куралдуу кол салуусунун кесепеттерин жоюуга республикалык бюджеттен 497 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда, көрсөтүлгөн финансылык каражаттардын эсебинен куралдуу кол салуунун кесепеттерин жоюуга байланыштуу чаралар, анын ичинде оңдоо калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Кошумчалай кетсек, 14-17 сентябрда тажиктердин баскынчылыгынан коргонуу учурунда 59 кыргызстандык шейит кетип, 170ге жакын адам ар кандай жаракат алды. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Баткен облусунда талкаланган турак жайлардын саны 364-кө жетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу башкармалыгынын башчысы Рысбек Жолдошбаев билдирди. Анын айтымында негизинен үйлөр, короо жайлар, социалдык мекемелер, бала бакча, мектеп, административдик мекемелер жана унаалар дагы бар. Келтирилген чыгымды тактоо боюнча облустук жана райондук деңгээлде комиссиялар түзүлүп, алар айыл өкмөттөр боюнча 9 топко бөлүнүп иш алып барышууда. Комиссиянын курамына тергөө тобунан, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен, курулуш тармагынан дагы тиешелүү адистер кирди. Алдын ала маалымат боюнча 364 турак жай талкаланган. Жеринде жарандык коргонуу комиссиялары иштеп жатат. Комиссия текшерүүнүн жүрүшүндө канча үй, канчалык деңгээлде жабыркаган, калыбына келтирүүгө болот же болбойт деген жыйынтык чыгарат, деди ал. Талкаланган үйлөрдү тазалоо иштери дагы өзгөчө Кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Жардыруучу заттарды тазаланган аймактарда жакын аралыкта тазалоо иштери башталат.